Өтүп бара жаткан жуманын жаңылыктары назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Нарын облусу боюнча 270 адам 34 миллион сомго алданып калды. Алдамчылык кылган деген шектелген бир адам колго түштү. Суу жээгинде эл салууда аба жаңылсан кеме адам өлүмүнө кооптуу аймактар арбын экендигин антиптерес. Айыл тургундарынын ойлоп табуучулук аракети ишти жеңилдетүү менен көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Биздеги кирешелүү тармактардын бири туризм, демек анын ар тараптуу өнүгүүсүн камсыз кылуу кечиктирилгис милдеттерден. Мындай пикирин бүгүн премьер-министр Мухамбет-Калый Абылгазиев Кыргыз туризм мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү менен болгон кеңешмеде билдирди. Биздин өлкөнүн жыл ичиндеги туристтик потенциалын максималдуу, натыйжалуу пайдалануу үчүн туризм тармагын өнүктүрүүнүн жалпы багыттарын аныктаган жаңы стандарттар менен механизмдер менен иштеп баштоо зарыл. Мамлекеттин бардык ресурстарын мобилизациялап, туристтердин өнүгүүсүнө күчтүү өбөлгө берүү боюнча так көз караш болушу керек. Жаңы туристтик багыттарды аныктап, жаңы бизнес куралдарды киргизүү зарыл. Жашоочулар туризмди илгерилетүүгө активдүү катыша ала турган туристтик объекттер мүмкүнчүлүккө жараша ар бир айылда түзүлүшү кажет. Өнүккөн өлкөлөрдө туризмдин үлүшү 12-13% жетет. Бизде бул көрсөткүч 5%га барабар. Бул көрсөткүчтү 7 же 8%га чейин жеткизүүгө тийишпиз, деди ал. Нарын облусу боюнча 270 адам 34 миллионго алданып калды. Тагыраак айтканда, өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан финансы пирамидасын түзгөндөр аныкталды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, финансы полициясына Нарын облусунун тургундары арыз менен кайрылышкан. Алар бир нече адамдан турган топ элдин алардын ишенимине кирип, бат эле байып кете турган бизнес сунушташып, акчаларын алып алышкандыгын билдиришкен. Кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. Асанбек кызы Элзат жана дагы эки жаран эч кандай документтери жок эле мыйзамсыз түрдө Нарын шаарындагы базардын аймагынан Five Fins компаниясын ачып алышкан. Мамлекетке эч кандай налог төлөшкөн эмес. Бир жылдын ичинде адамдардын ишенимине киришип, акча төлөп биздин компанияга кирип, артыңдан адам ээрчитип келсең, сага акча түшүп турат, деп акча чогултушкан. Азыркы күндө Нарындын 270 тургуну алданып калгандыгы аныкталды. Алар мыйзамсыз компанияга 34 миллион акча беришкен. Кээ бирлери 7 миң сом беришсе, кээ бирлери 2 миллион сомдон ашык беришкен. Ушул жылдын 24-майында Кыргызстандан чыгып кетүүгө аракет кылган уюштуруучулардын бири Асанбек кызы Элзат кармалган. Эгерде сиз Five Fins компаниясынан жабыркаган болсоңуз, 0312-323-091 телефон номерге чалыңыз же финансы полициясына арыз менен кайрылыңыз, деп билдирет финансы полициясынын маалымат кызматы. Нарын району жана Нарын шаары боюнча 28 сууга түшүп кетүү коркунучундагы кооптуу аймактар бар. Ал эми буга чейин балдардын сууга түшүп кетүүсү боюнча бир факт аныкталып, сууга түшкөн наристе табылбай келет. Мындан улам учурда суу жээгине барып эс алуулардын саны арбын болгондугуна байланыштуу тиешелүү аймактарда түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Буга кошумча өрт коопсуздугун алдын алуу максатында дагы алдын алуу иштери уланууда. Теманы кийинки сюжет улайт. Учурда суу жээктеп таза абада жаратылыш койнунда эс алгандардын саны арбыда. Маселен, Нарын шаарынын четиндеги Сейилбак эс алуу жайында дагы Нарын дарыясын жээктеп, үй бүлөлөрү менен чакан тасмал жайып отургандарды көрөсүң. Анткени менен балдардын коопсуздугуна анчейин көңүл бурулбай калышы ыктымал. Буга чейин балдардын сууга түшүп кеткен 11 учуру катталып, наристе табылбай келет. Мына ошондуктан суу жээктериндеги кооптуу аймактарда түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Көбүрөөк балдар көңүл буруп дегендей, анан колдон келсе кичине алысыраак барып, демек деген бир жерде баягы илмеп турат да. Маалымат үчүн айта кетсек, Нарын шаары жана Нарын району боюнча жалпысынан 28 сууга түшүп кетүү коркунучундагы кооптуу аймактар бар. Бул аймактарда тиешелүү сууга түшүүгө болбойт деген эскертүү такталары коюлган. Буга карабастан айрым учурда күндүн ысыгында сууга түшкөндөр жок эмес. 6 жашар кыз мынакей сууга түшүп кетип, жыйынтыгы жана болуп атат. Ата-энелердин бир кандай десем бир кенебестигинен, кайдыгерлигинен, мамилесинен ушундай бир эмелерге, учурларга душар болуп атабыз да. Анан кайрылып кетет элем ата-энелерге. Балдарды карасак, ошол эле сууга түшүү, жайкы мезгилде сууга түшүү учурунда ошол эле өрт коопсуздугун алдын алуу максатында, мисалы үйгө кароосуз таштап кетсек, ушу балдар ширеңке менен ойноп коет экен. Мындан сырткары суу жээктеринде жашаган турак үйлөрдүн тургундары менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп, бөөдө кырсыктарды алдын алуу аракеттери жүрдү. Ал эми жыл башынан бери Нарын шаары жана Нарын району боюнча 12 өрт кырсыгы катталып, 1,5 миллионго жакын каражат чыгымдалган. Тилсиз жоону алдын алуу үчүн бир нече жолу эл менен жолугушуулар уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргөн.
өрт кырсыгынан куткарылып калган материалдык чыгым 10 миллион 130 миң сомду түзөт. Өрт алдын алуу иштери жүргүзүү боюнча айта кетсем, бүгүнкү күнгө чейин 124 жерде 1328 кишиге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, андан тышкары 65 лекция 3956 адамга окулду. Катталган өрт кырсыктарынын кесепеттеринин себептеринен бири кароосуз калган балдардын от менен ойноосу. Мындан улам ата-энелерге балдарды кароосуз калтырбоону жана сууга түшүп кетүүдөн жана өрт кырсыктарына сак болууну эскертишет адистер. Гүлера Туратбекова, Нурбек Рахманов, Нарыл шаары. Нарын районунун Онарча айылында жашаган агайыны кыш куюучу жабдык ойлоп табышты. Аны жасоого 2 жыл убактылары кетип, азыр айылда буйрутма менен кыш куюп иштеп жатышат. 4 адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын өзгөчөлүгү көчмө бригада катары тапшырык берген адамдын үйүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк бар. Жаңы табылга тууралуу кабарчыбыз айтып берет. Кыш чыгаруучу жабдыктар Адилет Молдосалиев агасы экөө ойлоп тапкан. Көргөн көзгө оңой көрүнгөнү менен жасоого толук 2 жыл сарпталды. Жабдык бир күндө 1000 кышка чейин чыгарат. Адамдын күчү көп коротулбайт. Жабдык трактордун жардамы менен иштеп, аны сүйрөп, буйрутма берген адамдын үйүнө чейин барып куюп беришет. Айылда кирпич көп деле талап кылынбайт, эми айылдын ошо мисалы үчүн ар кайсы жерге барып бир жерге туруп жанакындай электрический немелер бар го, кирпич станоктор. Алар бир жерден эле куят да, бул болсо ар кайсы жерге барып куясың, муну мененчи элдин немесине жеңилдик болот да бул. Кыштык айдемки топуракты нымдап, атайын жасалган жабдыкка салып, трактордун жардамы менен аны таптап кысып берет. Сапаты жагынан мыкты. Азыр көчмө бригадага буйрутма бергендер көбөйдү. Үйүнүн экөөбүз бири куйдук, аз эле кирпич, 200 кирпич куйдук. Анан чындап келгенде кыйын болуп кетет экен. Анан бул балдарды арасы быйыл кирпич куйган эмесин жасап алдык. Жакшы болду. Элге да жакшы болду. Заказ берип коебуз, топурагын даярдап берип койдук. Бар даяр болсо эле келип куюп кете беришет. Бригадада 4 киши иштеп, болжол менен айтканда айына 15 миңге чейин кыш чыгара алышат. Мурун мындай эле куйчубуз да, тигиндей эле ручной куйчубуз да, лайчылап алып, могу тизеге чейин маткак болуп алып өлө куйчубуз да. Элге куюп берчү эле? Элге куйчубуз, элге куйчубуз. Мисалы ал кезде 4 бала иштечүбүз. Күнүнө ашып кетсе 400-500 кирпич куясың кечишке. Ошондо жаның кыйналып кечине канып келе шайың болуп калат. Мында 4 бала иштесең, мындай кыйналбайсың да. Мындай иштеп, эс алып иштеп отуруп, бир 1000ден ашык куюп коесуң. Жабдыкты жасоого жалпы 100 миң сомго чейин каражат кетти. Бир туугандар эми дагы элдин жашоосун жакшырта турган техникаларды ойлоп табууну көздөп жатышат. Болот Шайлообеков, Шаман Болотбеков, жаңылыктар, Нарын району. Китеп кербени 2019 мындай аталыштагы иш-чара аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Нарын райондук китепканасы тарабынан уюштурулду. Салкын-Төр мамлекеттик жаратылыш паркында өткөрүлгөн саамалыкта кыргыз жана Америка жазуучуларынын чыгармалары тааныштырылып, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө карата түзүлгөн бир катар программалар менен коштолду. Теманы кийинки сюжет улайт. Китеп кербени 2019 мындай аталышта иш-чара Эсоңул Ибраев атындагы Нарын райондук китепканасы тарабынан Салкын-Төр эс алуу жайында өткөрүлдү. Салтанаттуу иш-чарага Нарын районунун жана Нарын шаарынын айрым мектебинин окуучулары, китепканалардын кызматкерлери, АКШ элчилигинин өкүлдөрү катышып, окуучулардын аткаруусундагы бир катар программалар менен коштолду. Алам Алпы Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык чыгармалар сахналаштырылып аткарылса, көркөм чыгармалары көргөзмөдө турду. Китеп достуктун көпүрөсү аталышта көргөзмө уюштурулуп, анда кыргыз жана Америка жазуучуларынын жүздөгөн адабий чыгармалары коюлуп, окуучуларга белекке дагы берилди. Окурмандарыбыз деле жалпы эле китепканага тартуу бир башкача, бир жаңыча иш менен иштөө да. Анан эми ушул 4 жылдан бери, ушул кербенди өткөргөндөн бери китепканабыздын мындай бедели көтөрүлүп, көп окурмандарыбыз китепканага тартылып, мындай китеп окурмандын келип кетүүсү көбөйдү да. Иш-чарада окуучулардын колунан жасалган шуру, кагаз, кийизден жасалган буюм тайымдардын улуттук тамак аштардын көргөзмөсү дагы өткөрүлүп, ар бир катышуучу келген меймандарга өз аракеттери тууралуу маалымат беришти. Бул Ильяс долондон түшүп баратканы. Бул кадимки Асма көпүрө деген чыгармасы.
Бул болсо Султанмурат жанагы Соко менен жер айдагандагы кези. Эрте жаздагы турналар, а бул болсо Чыңгызхандын ак булуту. 90-дан жазылган буюм тайымдар. Бул бистер боюнча бактар, шурулар, бул мөмөлүү дарак, алманын көчөтү, бул гүлдөр, жана ошондой эле кыргызстык улуттук баш кийимдер, илгертеден ата бабасында колдонуп келаткан баш кийимдер. Ошол жана ошондой эле балдардын кол өнөрчүлүгү боюнча зоопарк уюштурулган да, ошолорду жасаган. Жана балдар ошондой эле жерде жасап келгендер, жанагы механика боюнча жасагандар да бар. Бул өткөрүлгөн иш-чара АКШ элчилиги менен биргеликте колго алынды. Анткени акыркы жылдары эки өлкө ортосунда кызматташтыкты бекемдөөгө карата бирдиктүү иш алып барылып, Нарын облустук Сагынбай Орозбаков атындагы китепканага Америка борбору уюштурулган. Анын алкагында калкка тил үйрөтүү, китеп окууга тартуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү үйрөнүү багытында иштер жүргүзүлүп келет. Бул жолу да китеп кербени иш-чарасына элчилик материалдык жактан колдоо көрсөттү. Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ушул Нарын облустук китепканасына, Америка борборуна ушул ресурстардын баарын алып келип, китепканадан тышкары чыгарып, ошо балдарга жеткиликтүү кылып, ошо балдарга жана үй-бүлөлөргө, алыс жашаган үй-бүлөлөргө мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракет кылды бүгүн. Нарын абдан кооз, жакшынакай жер экен. Ушул жакта ушу балдар ушу ресурстарды, китептердин баарын колдонуп, аябай кандай кубанып жатканын көрүп, биз дагы абдан кубанып атабыз. Жана ушу балдарга кызыктуу болду деп ойлойбуз. Dancing, singing, and using all of the technology. Кербендин жүрүшүндө окуучулар тарабынан ыр бийлер, манас эпосунан өзүндүлөр аткарылып, жаш калемгерлер ырларын тааныштырышты. Мындай аракеттер үчүн ар бир катышуучу атайын белектерге ээ болушту. Библиотекадан ошо караван-сарайдан уткан китептерди эле бирден ачып окуп берип, кызыгып кайра ушундайларга катышып, кайра китеп утуп алып эле. Негизи балдар деле ушундайларга чыгып туруш керек, катышыш керек балдар дагы. Булар да өтө кызыктуу да. Анан кийин кызыгып баштайт, мен да ушундайларга кошулгум келет, мен да ушинтип алып барчу болгум келет депчи. Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына арата өткөрүлүп жаткан китеп кербени иш-чарасы буга чейин Нарын облусунун бир катар райондорунда дагы өткөрүлгөн. Бул иш-чара быйылкы жылы 5-чи жылы өтүп атат. Биз бул кербен менен ушул Теңир тоонун ар бир аймагына барып чыкканга аракет кылып атабыз. Мына быйылкы 2019 ушул 4-чү кербен болуп атат. Буга чейин биз Нарын шаарында өткөрдүк, андан кийин Кочкор районунда өткөрүп келдик, Актала районунда өткөрдүк. Негизги максаты эле Америка менен Кыргызстандын бир достук байланышын чыңдоо. Жаш муундарга англис тилин кызыгуусун арттыруу, анан ошо биздин Америка борборунун бардык ресурстары менен кеңири таанышууга мүмкүнчүлүк түзүү. Андан тышкары китепкананын алдында уюштурулган кружоктор бар, клубтар бар, ошолордун иштерин жалпы элге, жаш муундарга тааныштыруу. Китеп кербени иш-чарасы тазалык акциясы жана флешмоб менен жыйынтыкталды. Мындай кадам айрыкча жайкы эс алуудагы балдар үчүн жагымдуу маанай тартуулады. Чапара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, Нарын району. Ал эми жеңил атлетчилерибиз Мусулман Жоломанов, Данияр Арыпбеков, Нурсултан Кеңешбеков, Бастан Максатбек уулу жана Анна Муланова бүгүн Румыниянын Клуч-Напако шаарында башталган эл аралык мелдешке катышууда. Эске салсак, акыркы 2-3 жылдан бери Кыргызстандын чеберлери спорттун ханышасынан саналган. Бул түрү боюнча бир катар ийгиликтерге жетишкен. Айрыкча спортко эмгек сиңирген чебер Дарья Маслованын Азиялык оюндарда 14 000 метрлик жарышта алтын жана 5 000 метрлик күмүш медалды тагынышы өлкөбүздүн тарыхындагы ири жеңиштердин санын көбөйттү. Андыктан бул жолу да атлетчилерибиздин кур кол кайтпастыгына ишеним чоң. Спорт кабарларынан хоккей боюнча Кыргызстандын курама командасы 2022 жылкы кышкы олимпиадалык оюнга катышууга укук алуу үчүн тандалма мелдештерге катышмакчы. Мына ушуну маалымдаган спорттун аталган түрү боюнча федерациясынын вице-президенти Эльзар Болотбековдун айтымында биздин хоккейчилер Н тайпасындагы Бириккен Араб Эмираттары, Босния жана Герцеговина, Люксембург командалары менен күч сынашышат. Бул курамалардын ушул жылдын 7-10 ноябрында Люксембургдагы өз ара беттешүүлөрүндө көп упай топтогону кийинки баскычка өтөт. Эгер ушул атаандаштардын буга чейинки көрсөткүчтөрүндө баа берсек, кыргызстандыктардын мүмкүнчүлүктөрү кыйла дуруз экендиги байкалат. Айтмакчы, оюнчуларыбыз күчөтүлгөн машыгууларына сентябрь айында киришмекчи. Жума мына ушундай окуялар менен жыйынтыкталды. Саламатта калыңыздар. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.
Адаттагыдай эле эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы туурасындагы маалымат менен мен Акылай Кыдыңова, саламатсыздарбы. Эртең облус аймагынын көпчүлүк жерлеринде туруксуз аба ырайы сакталат. Күн күркүрөп жамгыр жаайт. Бийик тоолуу өрөөндөрдө кардын түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 градус жылуу. Ат башы районунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-20 градус нөлдөн жогору. Кочкор районунда термометрдин маңчасы түнкүсүн 9-14, күндүзү 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ушундай эле жылуулук Жумгал районунда да сакталмакчы. Түнкүсүн +9-14, күндүзү +18-23. Нарын районунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-23 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми облус борбору Нарын шаарында мезгил менен жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүзү 22-24 градус жылуу болушу күтүлөт. Эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы мына ушундай. Амандыкта көрүшөлү.